Акысыз юридикалык жардамдан ким пайдалана алат? Мына ушундай өңүттүү бүгүнкү талкуубуз болуп жүрөт. Студияда мен Бегайым Садыкова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү студиябыздын коноктору Абдуллаев Сабырали, мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун баш адиси жана Сайпиев Чыңгыз Ош юстиция башкармалыгынын башкы адистери келишкен. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроо сиздерге, экөөңүздөргө тең болот. Сиздерге юридикалык жардам сурап кимдер кайрылышат жана кандай жардам сурап келишет? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге бүт эле жарандардын баардыгы кайрыла алат. Бизде юридикалык жардамды көрсөтүүнүн эки түрү бар. Юридикалык кеңеш берүү акысыз, анан квалификациялык юридикалык жардам болуп эки түрүндө көрсөтөбүз. Юридикалык консультация боюнча аны баардык эле жарандар ала берет. Качкындар алса болот, жана чет элдик жарандар, жарандыгы жоктор алса болот. Ал эми квалификациялуу юридикалык жардамды буну Кыргыз Республикасынын жарандары гана. Анын ичинен бизде өзүнүн категориялары бар. Кармалган учурда бекер ала алат. Жана оор кылмыш жасаган учурда, анан жалгыз бой энелер жана жашы жете элек балдардын кызыкчылыктарын коргоодо ала алат. Жана улуу ата мекендик согуштун катышуучулар жана аларга теңдештирилген жарандар. Булар афганистер, Ооган согушунун ардагерлери жана Баткен окуясынын ардагерлери ала алат. Анан аягында ошолорду эске алып, булардан да сырткары баягы элибиздин баягы эң аз камсыз болгон жарандары да кала алат. Буларды айлык акысынын, эң минималдуу айлык акысынын 60 эседен ашпаганына. Бул дегеним баягы 60 эсе ашпаганы азыркы 2020 жылга бюджет каралган 1200 сом минималдуу айлык акы болуп эсептелет. Аны биз ошо 60 эсесин көбөйтүп эсептегенде ошондо 7200 болуп калат. Ошо 7200 айлык акысынан ашпаган жарандар, айлык алгандар жана пенсия алгандар ошо көрсөткүчтөн жогору болбогондордун баардыгы ала алат. Адвокаттар жөнүндө сөз болуп калды. Биз бир адвокат менен байланышып, анын иш үстүндө тартып келгенбиз. Азыр көңүңүздөрдө ошого бурсак. Кандай ситуациялар анан баягы акысыз юридикалык жардам көрсөтүүдө кайда жылдык кирешеси 11.100-240 сомдон ашпаган жылдык кирешеси тапкандар мамлекет кепилдеген юридикалык жардам ала алат бүгүнкү күндө. Мындан сырткары бул жылдык кирешесин эске албастан туруп, төмөндөгү адамдар ушул мамлекет кепилдеген квалификациялык юридикалык жардам ала алат. Алар биринчи, экинчи топтогу май адамдар, өзгөчө оор кылмыш жасады деген адамдар, ошондой эле соттолуучулар, акталуучулар, жашы жете эле күбөлөр. Мындан сырткары жарандык жана административ иштер боюнча доогерлер жана жоопкерлер ушу мамлекет кепилдеген квалификациялык юридикалык жардам алат бүгүнкү күндө. Мен эми айта турган болсом, 2018 жыл бир иш болгон бул кылмыш боюнча. Бул кылмыштын алкагында бирөөнүн мүлкүн тоноо фактысы боюнча ушул иш боюнча мен өзүм жактоочу болуп катышкам. Бул иш боюнча атап кетсем, 2018 жылдын 4-июнь күнү К аттуу жаран Б аттуу жарандын телефонун алып койгон. Анткени Б аттуу жаран К аттуу жарандан мурда 5000 сом акча карыз болуп, ал акча карызын төлөөдөн бир нече жолу айтып талап кылганына карабастан баш тартып берген. Ошондуктан анын үйүнө барып 5000 сомдук акчасы, 5000 сом балана турган телефонун алып койгон. Бул жогоруда көрсөтүлгөн факт боюнча
Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 167-1-несинин 2-бөлүмү 3-пункту менен кылмыш козголуп, Ош шаардык иштер башкармалык тарабынан тоноо фактысы менен кылмыш козголуп, кийин жактоочу тарабынан өтүнүш келтирилип, бул иш боюнча. Бул факты Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 353-1-неси боюнча тактап айтканда өзүн билендик катары бааланганда, анткени ал жерде мурда ошол жабырлануучунун акчасын алгандыгы бир нече айткандагы бир нече ирет берүү боюнча талап кылганына карабастан баш тартып жүргөн да. Ошондуктан бул иш боюнча жактоочунун өтүнүшү канааттандырылып, натыйжада кылмыш кыскартылган. Эми ошол адамдарды көрө элек мен. Жок, жолуккан адамдарыңыздар эмне деп атат ал? Эмне негизинде турак жай салдыңыз деп сурап элдиңиз, туурабы? Бирөөсүнө жолдук мен жеримди саттым, мен жанымдагы соседтиге бул мен жеримди быйыл саттым, быйылкы жылы саттым. Быйылкы жылы эле мен сабырга саттым, мага мына фундаментти берди, фундаменти бар жерди. Bir plan, iki plan аны айтпады. Дагы 2 план берди, жерди да сатып алды, жеримди да сатып алдым деп айтты. Кимден сатып алдың dedi? Сабырдан да барды. Сабыр Али мырза, сиз айтсаңыз, мына акысыз юридикалык жардам көргөзүү мыйзамы качандан башталды? Анан азыркы күндө кандай жыйынтыкта алып жатат? Акысыз юридикалык жардам бул 2016 жылы 16 декабрда кабыл алынган. Ошондон тартып бул күнгө чейин баягы акыркы 2 жылды салыштырсак, бул жылдан жылга эселеп өсүп атат. 2019 жылы 2000'nin тегерегинде жазык иштери боюнча жарандар каралса, 2000'ге жакын жетпеген да. Ал жарандык иш боюнча 300 канчадагы адам, ошо 300'дүн тегерегинде адамдар кайрылган да. Быйылкы жыл 2020 300 жылдын ушу 11 айлык 11 ай ичин алып караганыбызда салыштырмалуу быйылкы жылы 2800 жазык иштери боюнча, ал эми жарандык иштери боюнча 872 болуп атат да, 1000ге чукулдап атат. Бул да жыл жыйынтыгы боло элек азырынча. Бул эселеп өсүп атканы, анан адамдардын бизге болгон баягы кайрылуусу көбөйүп атканы, бири аркылуу угуп, жана телевидениялардан, тааныштарынан ар түрдүү биз баягы тынбай токтотпой жүргүзгөн укуктук жардамды таркатуу, правовой пропаганда деп биз жыл сайын өткөрүп келебиз. Ар айда кварталдык иштерибиз бар өзүбүздүн. Ошолордун негизинде, ошолордун жыйынтыгы менен мына элдерибиз, калкыбыз калың катмары жана аярылуу катмары бардыгы билип бүттү деп деле айта албайм, билип атат, көбөйүп атат да, көбөйгөн себеби ошо билгенин жыйынтыгы менен ошо. Мен кошумчалап койсом, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден ынтымак телекомпаниясы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу жарандар менен бизди түз көпүрө кылып, жакшы ушундай бир шарт түзүп берип атканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми ушу юридикалык кеңеш берүү ушу менен эле токтолуп калбастан, мына өзүңүздөр билесиздер, ар бир мамлекеттик нотариустардын алдында акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлору иштеп келет. 2016 жылдан тартып иштеп келет, азыркы күнгө чейин. Азыркы учурда толук кандуу иштеп атышат. Будан сырткары дагы биз мынакей жакында эле тилектештик автобус долбоору бул 2016 жылы Кыргыз Республикасынын Ички ишler министрлигинин 18 буйругу менен түзүлгөн. Киргизилип, ошол тилектештик автобус долбоору 2018 жылдан бери тартып иштеп келет. Мына быйыл дагы биз 11 ноябрдан 15 декабрга чейин тилектештик автобус долбоорун ишке ашырып, азыркы күндө бүт райондорго барып, элдерге акысыз юридикалык кеңеш берип келдик. Рахмат чоң, эми
Чыңгыз мырза, сизге суроодо негизинен алганда мына адвокаттар акысыз юридикалык жардам көргөзүп аткан мезгилде кандайдыр бир эффективдүүбү же сапатсызбы аткарылып калса, жарандар эмне кылышы керек, кайка каралышы керек деп ойлойсуз? Эми сөзсүз түрдө ал жерде баягы акысыз юридикалык кеңеш берип адвокаттарды мамлекет реестрine алгандан кийин эгер кандайдыр бир мыйзам бузуулар байкалган болсо, жаран сөзсүз түрдө ошол атайын арыз менен кайрылса болот. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын координация борборуна, андан сырткары адвокатура коомдук бирикмесине кайрылса болот, жогорку органдарга кайрылса болот, укуктары бузулса эгер. Сизде кошумчаңыз барбы? Менде кошумчам бар. Бул алуучу менен берүүчү деп баягы адвокатты айтабыз эми. Бизден мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алуучулар, аларда укуктук тандоо бар. Аларга мисалы кармоо учурунда жазгы иштер боюнчачы. Кармоо учурунда ал жерде бизде график бар атайын дежурство боюнча нөөмөттөгү адвокаттарды. Ал жерде тандоо укугу болбойт, себеби алдын ала ал баягы кармоо же болсо башка нерсе адвокат алдын ала алып барылбайт да. Кармоо учурда ошо нөөмөттөгү адвокат барат. Нөөмөттөгү адвокат кийин алуучу адамга жакпаса, өзүнүн тандоо укугу бар. Каалаган маалда ал адвокаттан баш тартып бизден арыздын негизинде кайра алмаштырып берүүсүн суранса, биз алмаштырып беребиз. Ошондой эле жаранды иштерде деле нөөмөттөгү адвокаттарды биз берсек, экөөнүн пикири келишпестиги же болбосо башка бир нерселерде ошондой бир маселелер жаралып калса, биз ол маселенин бардыгын өзүнүн ошо кайрылган арыздын негизинде биз алмаштырып беребиз толук. Рахмат чоң, эми бир кандайдыр бир айдын ичинде канча иш алып иштей алат адвокаттар? Адвокаттар ал жерде бир ченем же болсо өлчөм жок. Негизи биз өзүбүз мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун Ош облусу боюнча биз бөлүмдүн координатору болобуз. Бизде 3 киши иштейт. Бөлүм башчыбыз Иргешев Толкун жана башка адис мен, жана бир кызыбыз бар, делопроизводитель. Үчөөбүз өзүбүз баягы адвокаттар, бизде 73 адвокат бар. Реестрде биз менен келишим түзүп иштеп жаткан. Бардыгына бирдей киши болсун, баягы бардыгына тегиз болсун деп, себеби ишти көп алып алган адвокаттар баягы жетишпей калат да. Өз убактысында соттук отурумга же болбосо тергөөгө бара албай калышы мүмкүн, же ал материал менен тааныша албай калышы мүмкүн. Биз ошонун бардыгын эске алганбыздагы ар бир адвокатка ар ай сайын 15тен ашпасын деп талап коюп, ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Буюрса бул ишибиз жемишин берип атат. Азыр мурдагыга караганда адвокаттардын дагы наразы болгондору, мен иш албадым, же болсо жарандар айтышы мүмкүн, мен ишим убактысында бүтпөй атат деген нерселер уже болбой келатат. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун жетекчисинен дагы интервью алганбыз. Азыр көңүңүздөрдү ошого бурсак, андан кийин улантабыз. Жыл сайын 10 декабрь адам укугунун күнү. Ошон үчүн жыл сайын юстиция министрлиги тарабынан адам укугунун күнүнө карата декада өткөрүлөт. Быйылкы декада 30 ноябрдан 5 декабрга чейин өткөрүлдү. Жалпы республиканын аймактары боюнча. Анан өзгөчөлүгү онлайн түрдө болду. Бизде Ош шаары жана Ош облусу боюнча маалымат берген болсом, 5 күн ичинде 392 кайрылуу болду жарандардан. Анын 70 жаранынан консультативдик укуктук жардам көргөзүп, анын натыйжасында квалификациялык юридикалык жардам көргөзүлөт. Бул дегени жаран укуктук көйгөй маселесинде бизге кеңешке кайрылды. Кайрылуусунун натыйжасында бул адамга квалификациялык юридикалык жардам, башкача айтканда адвокаттын жардамы керек экен деп мамлекет тарабынан адвокат акысыз дайындалып берилди 70 адамга. Ошол 7 күн ичинде, декаданын ичинде. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамга ылайык бир гана адвокаттар эмес, бир гана биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борбору эмес,
бардык мамлекеттик органдар, өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар, юридикалык клиникалар, адвокаттар жана алардын жардамчылары мыйзамга ылайык кайрылган жарандарга консультаттык укуктук жардамды, юридикалык жардамдын биринчи тепкичин берүүгө милдеттүү. Мыйзам ушуну белгилеп кетет. Бардык ишкана мекемелерге кайрылган адамдарга ар бир ишкана мекеме өзүнүн багыты боюнча консультаттык укуктук кеңешти, жардамды акысыз берүүгө милдеттүү деп мыйзам белгилеп жатат. Мисалы, жарандарга юридикалык жардам көргөзүүгө келгенде адвокат биз координатор тарабынан жиберилгенде сөзсүз жарандарга айтыш керек. Мен мамлекеттин эсебинен сизге юридикалык жардам көргөзөм. Менин кызмат акым мага мамлекет төлөп берет. Сизге акысыз жардам көргөзөм деп ошону жеткизиш керек. Система жөнүндө айтыш керек. Негизи адвокаттын имиджин, адвокаттын авторитетин элдин алдына көтөрүү боюнча бул иш чаралар жүргүзүлүп жатат да. Жалпы максат жарандардын конституциялык укугун камсыз кылуу. Бул мыйзамдын максаты ушундай да. Себеби конституцияга ылайык ар бир жаран юридикалык жардам алууга укуктуу, акысыз юридикалык жардам алууга укуктуу. Ошондуктан жарандардын конституциялык укугун камсыз кылып, ошо менен бирге бул механизмде адвокаттын дагы имиджин кичине жогорулатуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат да. Эми акысыз юридикалык жардамды көргөзүү, мисалы айыл жерлеринде же тоолуу жерлерде интернети жок элдер кандай билип, кантип пайдаланса болот? Бул жайылтуу, бул мыйзамды жайылтуу кандай жолго коюлган? Эми Юстиция министрлигинин бирден бир ишмердүүлүгү бул укуктук жайылтуу болуп саналат. Ошонун негизинде Ош юстиция башкармалыгы биз атайын бир айлык же болбосо кварталдык өзүбүздүн ишмердерди графиктерди түзүп, иш графиктерин түзүп, ошол биздин райондордо мамлекет нотариустарыбыз бар. Анан ошонун биргеликте алар ошол жерлеринде мен жогоруда айтып кеттим, ар бир райондордо мамлекеттик нотариустардын алдында акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлору ачылган деп. Ошолор аркылуу дагы жеткирип атабыз азыркы учурда. Андан сырткары дагы өзүбүз атайын мына массалык маалымат каражаттары менен атайын келишимдерди түзүп, ушулар аркылуу чыгып элдерге жеткирип келатабыз. Будан сырткары мен жогоруда айтып кетпедимби, тиги автобус тилектештик долбоору түзүлүп деп. Ушул тилектештик автобус долбоорун дагы аябай азыркы күндө эме иши чоң десек болот. Себеби дегенде мен жогоруда айткандай эле ушул автобус солидарностунун негизги максаты ошо алыскы айыл аймактарда жашаган калктарга барып, ошолорго акысыз кеңеш берүү болуп саналат да. Каяктарга барып келдик? Биз азыр учурда Чоңалай районуна гана барбадык, калган райондорго бүт кыдырып келдик. Бүт райондорго барып, ошо элдер менен жолугуп, эми ошо кайрылган учурда биз түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүп атабыз. Например, алардын суроолоруна эле жооп бербестен, кандай булар, кандай максатта түзүлгөн, максаты эмне экенин баарын айтып келатабыз. Ошону менен биргеликте алардын суроосуна да жооп берип келатабыз ар бир жарандар. Кандай суроолор менен кайрылышат негизинен? Кандай жардам сурашат? Эми айта кетсек, тилектештик автобус долбооруна мынакей эң негизги азыркы көйгөй райондордо бул чек маселеси, жер маселеси. Себеби ошо биз барган учурларда баягы айыл өкмөттөргө, өкмөт башкармалыктарына нааразы болгон жарандар топтолуп атат. Например, мисалыга да биз мисалы 5-6 жыл болду, 10 жыл болду арыз жазганыбызга чек бербейт деп. Анан биз ошол жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн айыл өкмөт башчылары менен, кызматкерлери менен. Эми аларда бергенге жер жок экен, чек жок экен. Анан кээ бир айыл өкмөттөр ошол баягы жердин категориясы деп коет. Ошол трансформацияга берген айыл өкмөттөр бар экен. Алар азыркы күнгө чейин трансформация боло элек экен жогорку кеңеш тарабынан. Ошол трансформация боло элегине байланыштуу жер берилбей, азыркы күндө ушундай биз көйгөйлөрдү көрдүк. Бир короодо, мисалы үчүн бир чекте 5 соток, 6 соток жерде 2-ден 3-төн келин жашаган жарандар бар экен. Бизге ошол тилектештик автобус долбоору аркылуу барганда бизге аябай нааразы болуп кайрылган жарандар да болду, ыза болуп кайрылган жарандар болду, качан жер берилет деп. Ошо эми дагы бир айта кетчү нерсе, бул тилектештик автобус долбооруна бир эле Юстиция министрлиги эмес, буга башка мамлекеттик органдар да тартылган. Белгилей кетсем, паспорт стол, госрегистр, соцфонд, соцзащита, сот аткаруучу ушул органдар тартылып биз менен биргеликте ошо ар ким өзүнө тийиштүү суроолоруна жооп берип келет азыркы күнгө чейин.
Демек көпчүлүк суроолор ошо жайында эле чечилип келатат экен. Эми ол суроо биз суроону жайында чечип берип атабыз. Жок, чечип бербейбиз, консультация берип келатабыз, кеңеш берип келатабыз. Эми өзү айтып атпайбы? Квалификациялык кеңеш деген бул жогоруда Сабыр мырза айткандай, ал адвокат тарабынан жүргүзүлөт. Ошон үчүн биз ооз эки кеңеш бергендиктен ошол жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Бирок ошо жер маселесинен сырткары дагы азыр дагы экинчи маселе, бул экинчи көйгөй. Бул пособие. Себеби ошол көп балалуулар көп экен. Баатыр энелер бар экен арасында. Мисалы үчүн мына кече Карагулжа Элимкөтүн барсак, бир баатыр эне бар экен. Бирок баягы тиричиликтин айынан жолдошу Россияга иштейт экен. Анал эжеге пособие чыкпайт экен да. Ошондой учурлар бар экен. Ата энеси менен чогуу жашаган үчүн эме берилбейт экен. Анан эми бул жерде да бир айта кетчү нерсе, биз ушул Карагулжа районунда бир айыл өкмөт аз эсимден чыгып атат. Ушу жолуккан учурда бир бала ошо пособие ала албай жүргөн экен. Атасы менен бир конушта турат экен. Анан азыр башка бирөө үйгө чыккан экен. Үйгө чыкканда ал үйдүн кызыл китеби жок экен. Ал кызыл китеби жок үйгө счетчик, свет койбойт, электриктер счетчик койбойт экен. Кыскасы ошондой учурлар жок болсо, бул пособие да чыкпайт экен да, кызыл китеби жок. Ошон үчүн биз аны ошол жерде ошол соцзащитанын кызматкери менен, анан жоопту катчы, анан биз болуп биргеликте отуруп сүйлөштүк, ошол жаран болуп. Эми ошол ошол жооп соц өнүгүүнүн кызматкерлери ошол жерде айтты, ошол жоопту катчы айыл өкмөт тарабынан эгер акт түзүлүп, чындап ушул жерде жашайт деп коңшуларынан баягындай тил каттарды алдырып ушундай кылып берсе, биз пособие чыгарып берген жардам берели деп ушундай сөздөр берип, ушундай маселелерди чечип келатабыз. Рахмат чоң. Эми Сабыр Али мырза айтсаңыз, мына адвокаттардын реестри болот го, жанагы акысыз юридикалык жардам көргөзүү боюнча. Ал реестриге кандай адвокаттар кирет? Анан эмне үчүн кээ бир адвокаттар мындан юридикалык жардам акысыз көрсөтүү боюнча баш тартышат деп ойлойсуз? Бул адвокаттар бизге бардык эле адвокат бизге кирсе болот. Себеби алардын адвокатурадан өздөрү кайсыл жайгашкан, кайсыл территориядагы адвокат болсо, ошол жайгашкан адвокатуранын башкармалыгынан, төрагасынан ошол жерден бизге жазуу жүзүндө эч кандай баягы карыз дооматы жок деп баягы өзүбүздүн баягы эмесинде бар, эми требованияга ылайык ошондой кат жүзүндө алып келсе, анан лицензиясы болуш керек, адвокат деген. Анан паспорту менен келсе, биз карап көрүп, өзүбүздүн дагы эмелерибиз бар, этаптар бар. Ошолордун негизинде анан Бишкекке жөнөтөбүз. Бишкектен приказ чыгып, биз менен келишим түзөт. Келишим 1 жылга гана түзүлөт. Если ошол 1 жыл ичинде жакшы иштеп берсе, биздин талаптарга, жоопторго ылайык келсе, дагы кийинки жылдары дагы уланып кете берет. Анан адвокаттарга ишенбөө көрсөтүү же болбосо адвокат жакпаган кездерде жана айтып кеткендей, алуучунун укугу бар, алмаштыруу же болбосо башка адвокатты талап кылуу боюнча. Ал үчүн координаторлорго кайрылат. Координаторлор каалаган маалда арыз жазып, ошол жерден кайрылган жерде арызын алабыз дагы. Өзүнө ылайыктуу, туура келген баягы эмесин, мисалы аял киши болсун дейт, же болбосо эркек киши болсун дейт, же болбосо жашыраак болсун дейт, өзүнүн талаптарына ылайыктуусун өзүбүз беребиз. Ошондой адвокатты алмаштырып бериң деген учурлар көп болдубу? Мындай көп болот, аябай эле көп болот. Себеби азыр бизде өзүңүздөр билгендей үстүгүдөгү жыл өзү өтө оор жыл болду. Элибиздин баардыгы агрессивдүү, бир сөз деле же болбосо бир ашыкча мамиле же болбосо бир телефон албай коюу же болбосо ошондой эле нерселер баягы бат жини келип, ортосунда пикир келишпештиктер чыгып, баягы экөө бири-бирине болгон эмеси, мамилеси баягы бири-бирине жакпай калган учурлар аябай көп болуп атат. Бул таасир, сырттын таасири десек болот. Пандемиянын жана өлкөбүздөгү төңкөрүштөрдүн айынан болуп атат дейм, бул калкыбыздын баягы эмесинин өзгөргөндүгү. Бул келгенде биз баардыгына сылык сыпат мамиле кылабыз. Ар бир алуучу менен биз тил табышып жакшы иштейбиз буюрса, координаторлорго мындай
нааразы болгон же болбосо бизге мындай эме болгон алуучулар жокпу десе, жок деп айта алам такыр. Ал ар бир алуучунун бизге болгон баягы эмесин биз канааттандырабыз, кайрылуусун. Мына юридикалык акысыз жардам көргөзүү боюнча эмне үчүн кээ бир адвокаттар ушул боюнча иштегиси келбейт деп ойлойсуз? Кээ бир адвокаттар эми иштегиси келбеген, бул жерде биз мажбурлабайбыз. Ар кимдин баягы өзүнүн баягы көз карашы, өзүнүн каалоосу менен. Себеби башта бизде мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча ошо квалификациялуу юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча адвокаттардын баягы төлөмдөрү аз болгон, аларга айлык чыгарып беребиз биз ар бир катышуу учурундачы. Анда айлык аз болгон, азыркы маалда айлыктарына кошулган бир жазык ичине баягы алуучудан баягы арызын алып же болбосо бир ишти баштаганда тергөөсүнө 3000 төлөнөт. Жана ошо материалдар менен таанышып, ол менен маектешкенине 1000 сом чыгат. Анан соттук биринчи инстанцияга 3000, экинчи инстанцияга 3000, надзорныйына дагы 3000 болуп, уже эле бир эле жарандан ошондо 9000, 10000 киреше таап атат да бул адвокат, жеке бир адвокатка бир эле делосунан. Мындай деген баягы жана сөзүмдүн башында айтып кеттим, бир адвокатка 10 материал 15 материал беребиз депчи. Эми кээ бирде жетпей калат, ага 5 болуп калышы мүмкүн, 6 болуп калышы мүмкүн. Азыр адвокаттардын төлөмдөрү аябай жакшы. Бул жазык иштери боюнча. Анын жарандык иштери боюнча ал бир аз көбүрөөк төлөнөт, себеби баягы жарандык иш бир аз узагыраак, татаалыраак болгондуктан баягы ишти баштаганда материалдар менен таанышып, маек алышып, жана ошол материал топтогон үчүн адвокатка 2000 төлөнөт. Анан сотуна биринчи инстанцияга 5000 төлөнөт, бул 7000 болуп атат, уже иш баштагандан эле. Экинчи инстанцияга дагы 5000, анан надзорный жогорку сотко дагы 5000, 15000 плюс дагы материалдар менен таанышканына 2000 болуп атат. Ошо менен 17000 болуп атат. Анан бул жерде дагы кошуп айта кетчү нерсе, ар бир баягы соттук отурум баягы узакка созулган сайын дагы ал ар бир отурумуна карап, анын дагы өзүнчө өлчөмүн кошуп төлөп беребиз. Бул деген баягы азыркы адвокаттардын айлыгы аябай жогору. Азыр бизге күндө катталып биз менен иштешем деген адвокаттардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Аябай көп. Бизге азыр мурда аз болчу, действительно. Азыр эми ошол каалабаган адвокаттар дагы соттук отурумдарда жана тергөөдө мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча адвокаттары булар бир аз артыкчылык көрсөтүп атат. Себеби соттордагы бул мамлекеттен келген деп биз менен эсептеше алат. Биз алардан себеби отчетун сурайбыз. Биздин чечимдер туура чечилет деп ойлойм. Эми көп жерде бизден барган адвокаттардын баягы статусу бир аз бийигирээк деп айта алам да, башка адвокаттарга караганда. Себеби биз отчетун алабыз, буну мамлекет көзөмөлдөйт, ал акча бекеринен берилбейт, бул мамлекеттин эсебинен төлөнүп аткан акча. Ар бир тыйынына мамлекет сурап, отчетун каалаган маалда алат. Ошон үчүн соттор дагы, тергөөчүлөр дагы бардыгы эле каерге кайрылбасын, биздин адвокаттар орду жогору болуп баратканын бардыгы сезип атат. Рахмат чоң. Чыңгыз мырза, сизге суроо, мына пандемия убагында ош юстиция башкармалыгында да кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо керек. Азыр жарандарды кабыл алуу, же болбосо алардын медициналык жактан коопсуздугу кандай аткарылып жатат? Жакшы суроо бердиңиз. Азыркы учурда ошо пандемияга карата ош юстиция башкармалыгындагы ошо кире беришибизге атайын колдонуучу альсектерди коюп, бет кап менен киргизип бар жогун ушундай тартиптер сакталып атат. Азыркы күндө ушу бизде мамлекеттин нотариусте көбүнчө аз эл көп болуп атат. Ушул учурдан пайдаланып ошо жарандарга кайрылып кетет элем. Себеби дегенде ошол адам көптүгүнөн баягы нотариустерге очередь көптүгүнөн бири менен урушуп кеткен учурларда баягы көрүнүштөр болуп атат да.
ошондуктан ошо сабырдуу болуп ошол санитардык нормаларды сактап 1,5 метрдик аралыктарды маскасын тагынып ошо очередь менен ошо жакшы киришип иштерин бүтүрүп келсе жакшы болот эле. Рахмат чоң. Эми биздин көрүүчүлөрдө сиздерге кандайдыр бир суроолор болуп калышы мүмкүн, кандайдыр бир кайрылуулар болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздердин байланыш телефонуңуздарды көрүүчүлөргө айтып өтсөк, кайсы даректер менен тапса болот? Биздин дарегибиз Ош шаары Ленин көчөсү 312, мамлекет кепилденген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча ошо юстиция башкармалыгынын 2 этажы оң жак канатында отурабыз. Ал эми байланыш үчүн телефондорубуз 70305 бул иштеги рабочий деп коебуз го, иш номерибиз. Ал эми мобилдик номерибиз 773 53 32 61 бул жеке менин өзүмдүн номерим. Кандай келип болсун деле, чалып болсун дагы кайрылышса, биз эч качан жерде калтырбайбыз. Ар бир суроосуна жооп беребиз. Рахмат чоң. Мен кошумча иретинде айтып кетейин. Эми бул бизге жарандар кандай кайрылса болот. Азыр эми өзү бардык жарандар эле билет. Интернет аркылуу биздин өзүбүздүн атайын сайтыбыз бар, Facebook баракчабыз бар, Instagram, ошондой эле баракчаларыбызга кирип, ошол жерлерден биздин адрестерди алса болот. Будан сырткары дагы мен жогоруда айтып кеттим, ар бир мамлекеттик мамлекет нотариустардын алдында акысыз юридикалык кеңеш берип борборлор иштейт. Ушундай учурлар болот, атайын райондон келген жарандар болот, бир консультация алыш үчүнчү. Ошол жарандарга да кайрылып кетет элек. Ошол ар бир райондордо ошол мамлекет нотариустун алдына барса, ошо акысыз эле ошо Оштогуда иштеген акысыз юридикалык кеңеш берип борбору, ошол жерде адвокаттар отурат. Ошол жерден да консультация алса болот. Ошо будан сырткары дагы Ош юстиция башкармалыгынын 1 этажында акысыз юридикалык кеңеш берип борбору бар. Ошого келип кайрылса да болот. Ошо телефону ал жерде 7 32 41. Ошо аркылуу. Рахмат чоң. Биз бүгүн акысыз юридикалык жардамды кимдер алыша алат деген өңүттө талкуу жүргүздүк. Студиябыздын конокторун дагы бир жолу айтып өтсөм, Абдуллаев Сабырали мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун баш кадиси жана Сайпиев Чыңгыз Ош юстиция башкармалыгынын баш кадистери катышып беришти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей жаткан маселеңиздер болсо, биздин темабызга байланыштуу биздин даректерге кайрылсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Бигайым Садыкова болдум. Аман болуңуздар.